Titanic kemesini bilesizler, bardığınızдар. Al Titanic kemesinin kapitanı Edward John Smith'ten jurnalistler kelіп интервью алышқан. Edward, бұл кеменің качествосы, сапаты, құрылғаны қандай болды? Жооп бересіздер, гарантия бересіздер деді. Edward жооп беретінде, бұл ушундай каттуу құрылды, материалдардан ең каттуу болды. Жада қалса, аны Кудайдын өзү дагы чөктүрө албайт деді. Кеме биринчи сапарында чөгүп жок болду. Азыр дагы изилдеп жүрөт. Эмне себептен чөктү экен деп. Казуза деген артист тамекисин чегип, асманга тамекинин түтүнүн түпүрдү да, Кудайым, о Кудай бул сага белек, менден сага подарка болсун деп ушул сөзүн айтты. Арадан бир канча күн өтпөстөн спид ордусуна чалдыгып, өтө аянычтуу абалда бул дүйнөдөн өттү. Бул дагы тилеге каршы Бразилияда болгон окуя. Бир эне кызын досторун кошуп сапарга узатып жатып, эсен аман жетип алса экен деп, баягы кызына Кудайым силерге жар болсун дейт. Бул эне кийин өздөрү ыйлап интервью берген, журналисттерге айтып берген бул окуяны. Ошентип айтты. Кызы жооп беретинде энеси: "Кызым, Кудайым силерге жар болсун, эсен аман баргыла, Кудайым жолдош болсун" десе, баягы кызы: "Машинабыз толуп калды. Машинабыз достору менен ичи толуп калды. Ал Кудай машинанын ичине батпайт" дейт. "Каласа багажга чыгып алсын" деди. Ушул сөзүнөн кийин машина кырсыкка учурап, ошол кыз отурган жер кырсыкка учурап, сидинасы ошол жер жабыркап, машина кырсыкка учурады да кыз жан берди. Кудайдын кудурети. Бирок ошол машинанын багажына 3 жумуртка болгон, бирөөсү дагы сынган эмес. Ага бир зыян дагы жеткен эмес. Таң калычтуусу ушул. Аллахтын керемети. Бир саясатчы: "Эгер мен 500 000 добушту жыйнап алсам, мени президенттен Кудайдын өзү дагы четтете албайт" деди. "Мени Кудайдын өзү дагы президенттен четтете албайт" деди. 500 000 добушту жыйнаган күнү бул жашоодон өлдү. Өттү. Каза болду. Аллах убакыт бербейт, бирок убакыт берет Аллах Таала, бирок кечиктирбейт. Кристина Хевит деген бул журналист бир макала жазып чыкты. Бул жашоодогу эң жаман китеп бул Куран деп Кристина Хевит, журналист, ушинтип макала жазып чыкты. Макаланы жазды. Арадан 3-4 күн өтпөстөн өз машинасынын эшигин ача албастан, күзгүсүн, айнегин ача албастан ошол жерде жан берди. Кристина Хевит. Бул менен эмнени айткым келе жатат, урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам, нурлардын нуру, гүлдөрдүн гүлү болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга дагы койнундагы котурдашы барлар, Абу Жахил, Абу Лахабтын урпактары бүгүн ар нерсе деп атат. Пайгамбарыбызга карата ар кандай сөздөрдү айтып атат. Ар кандай доомарт сөздөр, ар кандай жаман сөздөрдү өздөрүнүн шалагылыгын реклама кылып, ар кандай сөздөрдү айтып атат. Аларга да Кудай бир балени даярдап койгон. Аллах Таала убакыт берет, бирок кечиктирип койбойт.